Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Urmattуу mekендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Берген садакаңыздарды жараткан Алла Таалам кабыл кылып, эки дүйнөдө жакшылыктарын берсин. Айтыңыздар маарек болсун. Арабтарда жакшы сөз бар. Kullu am ve antum bi hayr. Жыл бою жакшылыкта, ийгиликте, ынтымакта, ден соолукта, жеңиште болуңуздар. Айтыңыздар маарек болсун. Урматтуу туугандар, бүгүн дагы бир ушундай тарыхый окуя, чоң бир жакшылык менен сиздер менен бөлүшкөндү туура көрдүм. Алхамдулилlah, мына айт намазын окудук. Бүгүн Кудайга шүгүр, президентибиз Садыр Нуркожоевич, өкмөт башчысы, Жогорку Кеңештин төрагасы мындай чоңдорубуз үчөө тең мисалы мындай келген эмес эле. Биз мисалы ушул качантан бери ушу Кыргызстандын тарыхында мындай мамлекет жетекчилери келип, айт намазда чогуу намаз окуп, чогуу элибизге, жерибизге, бүткүл ааламга дуа кылган. Мен оюмча бул, алхамдулилlah, мен билишимче тарыхый биринчи жолу болгон окуя. Бул эмнени билдирет? Бул деген, алхамдулилlah, Кыргызстандын келечеги бар. Жараткан Алла Таалам инша Алла чоң үмүттөбүз, элибиз биримдүүлүктө бөлүнүп жарылбай, Кудай кааласа баарыбыз баш ийип, тартиптүүлүк менен, ибадат менен иншалла жашоону өткөрөбүз деген чоң Алла Тааладан үмүтүбүз бар. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, Алла Таалам исламдагы майрамдарды өзү берген да. Бул адамдардын чыгармачылыгы эмес. Ороза айт майрамы, Курбан айт майрамы, экөөнү тең Алла Таалам өзү берген. Биздин майрамдар намаз менен шүгүр айтып коштолот. Биздин майрамдар күнөөдөн сакталып, бири-бирине чын жүрөктөн майрамдык маанайды каалап коштолот. Карасаңыз, орозо ибадаты бүттү, машаккат болду. Орозо кармап, чаңкап, тарави окуп, кыйналып, эми мынакей ибадатты бүткөндөн кийин орозо айт майрамына лайыктуу. Ошол майрамды ким лайыктуу, ким мээнет кылып ибадат кылса, орозо айтка, мынакей майрамга. Курбан айтты карасаңыз, ажылык бүткөндө ихрам байлап, узак сапардан барып, кыйналып кысталып, жүдөп, акчасындагы, мал жанындагы сарптап барып, Арафатта лаббайк айтып, эми ажылык бүткөндөн кийин Курбан айт майрамын Алла Таалам тартуулаган. Анткени мынакей ибадаттан кийин бизде майрамдар тартуулаган. Кыямат күнгө чейин кандай гана инсан келбесин, ибадат кылсын, андан кийин алхамдулилlah, орозону кармагандан кийин орозо айт, ажылыктан кийин Курбан айт, ал эми 5 убакыт намаздыкы жума намаз. Мынакей жума намаз. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбыздын айттарыбызды Алла Таала маарек кылсын. Жыл бою жакшылыкта болуңуздар. Тагдырыбызда көптөгөн Рамазан айын жазсын. Айтыңыздар маарек болсун дагы бир жолу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.